Достор, көрермандар, кандайсыңар? Азыр биздин команда Манас, Курал, Акжол, Алмаз, Алик барыбыз. Биздин жогорку кеңештин депутаты, эл сүйгөн депутат Рыскелди Момбековдун үйүнө Жарамазанга келдик. Сиз эфирден кетпей туруңуздар. Биздин долбоор болсо соц долбоор саналат. Ал түшкөн каражаттын баары көчмө мектептерге салынганга жумшалат. Бизге өздөрү чыгып айтышты, биз да жардам кылалы деген баарына биз келип, Жарамазан айтып берип атышат, балдар Кудай бурса айтып, ырдашып, Кудай бурса биз менен бирге болгула, колдоо көрсөткүлө. Анда кет. Су, кеттик анда. Бисмилда, проектан келем. Assalamu alaikum Caramazan. Onu kayda bir gelgen Oruz olcan. Oruz olmuş kavul olsun bayakecan. Adır adır ayet olurdu. Aygır yeni vay biz geldik. Aygır başına ayet atabay. Başını gör ayet hoş geldik. Orzanızlar kabul olsun bakayım. Rahmat. Кадайсыз? Жакшы. Оразаңыздар кабыл болсун. Жарамазанчылар менен кошо үйүңүздөргө ырыс келсин, токчулук, молчулук келсин. Эл ээрчиткен, элдин батасын алып жүргөн чыныгы элдин өкүлүсүз. Сиздин үйгө буйрку Жарамазандын аягы болсо дагы кайрылбай кетсек болбосу Рыскелди айке. Туура. Үй бүлө, бала чакаңыз, жакындарыңыз менен аман эсен болуңуз. Şu elдің батасы тиіп, өнігі өсіп, өзіңіздің көкірегіңіздегі көрөнгөнүңүздө бар, айтып жүрөсүз, ошондой болуп Кыргызстан өнүккөн өлкөгө айланып. Сиз чындык деп чыркырап жүрөсүз, ошо чындыктын баары бир күнү чыгып, Кыргызстан өнүгүп, сиз чыркырабай бир бакубат Кыргызстанда жашап калыңыз. Кандай дейсиз? Амин. Рахмат. Бата берип коелу. Жок, батаны эмне көрүп атасыңар? Батаны аягында өрөсүз. Жарамазан. Айтпады бир уят болот. Кыргыздын салтын так туура билген. Жаңырсаң эле битти деп кой. Жарамазан негизи бул көптөр айтышат да бул дини деп жок, бул Кыргыздын эле каада салты.
Анан Жарамазан деген өзүнүн сөздүн аталышы жар анан Рамазан болот атпайбы? Рамазанда айтылган жар. Ырчылар жар чакырат деп коет. Рамазан айында жар чакырганда ырчылар ошо каада салыпты кастарлап, улуулардын баркын барктап, анан ушу Жарамазан бул Рамазан айында жакшы каалоо тилектерди айтайын деп. Бул жакшы ниет, жакшы тилек, жакшы анан буну көптөр түшүнбөйт, анан кийин мунун эмне кереги бар деп. Бул бир кыргыздын өзүнүн каада салты да. Ооба. Жарамазанды бирөө ойлоп чыгарабыз. Бул биздин озек чыгарма, бул биздин өнөр. Анан биз ата адам балага чейин кел бияка өткүл. Мен азыр үйдө эмес, эшикте отурам, жайдым гөлө. Жакшы экен. Жарамазан тиги тилемчилердики анан дубаналардыкы тигил бул деген сөздөр чыгып атпайбы? Ошонун баарын жокко чыгарып. Ошол элестер дуана. Дуана деген негизи жаманалдан эмес да. Мурун дуана, мама шерик, бул бардыгы эле адамдар мурунку убактагы дин адамдардын кызматтары кел. Тынчтык мырза үйдө отурбуз. Анан бул фортепиано үйдө ким музыка Азыр Силер өнөр адамдарсыңар го, анан менин балдарым да кыздарым бардыгы өжөр эмес, өнөрлүү адамдар. Бир эле өжөр керек экен бир үйгө. Калгандар өнөр. Анан бүгүн Жарамазан айтып келет, курал келет десем, жанагы ачуу айран ичебиз келеби дейт, ошо киши келет. Анан кийин биз да ошо менен ырдайбыз дейт, анан ырдайсыңар деп койсом, булар даярдан ошо турушат. Курал менен коюшулат. Биз сиздердин балдарыңызга жардам беребиз. Сиз биздин балдарга жардам бериңиз, Саясатчы. Тамакка тарткыла, тас менен анан тартасыңар. Өчүргүлө камералар. Бирок өчүрбөгүлө деп атпайбы? Прямой эфир кетерсиң, прямой эфир. баштап камералар өчүрөлү. Жай кичине. Келсин комуз бияка. Куралбаки бияка. Эми билесиңер, Рыскелди байке менен өзү мындай жашырык жагы сүйлөшө турган киши эмес. Тамак үстүндө болобу, иш үстүндө болобу, Самордун чайын ичиш керек. баардык жерде Рыскелди байке менен ачык сүйлөшөбүз. Орозо башталгандан баштап, орозого чейин ошо карантин башталгандан баштап, токтун чайын эмес, чоктун чайын ичип, күнүгө самор кайнатам. Анан бала кезде жалаңа самор кайнатчубуз да. Анан ошол негедир чамордун сайын чыкты. Чамордун сайын ичип алгандан кийин токтун чайын ичким келип барат экен да. Анан силерди келет деп атайын Алмаз экөөбүз самор кайнатып отурганбыз. Дагы бир жолу кайтып коебуз. Токтун чайы эмес, чоктун чайы. Токтун чайы. Жаттап ал. Тойлорго Сага көп керейти. Чайын ичебиз азыр буйса Рыскелди агамдын үйүнө Жарамазан айтып келдик. Ушундай соң дасторкон үстүндө. Мен сен алмастан өт. келдим. Манас кактыган. Биз немеден бир садикке айтып өздөрү чакырышты да, садик. Мен кече тынчтыктын СМС кеч алдым. Мен мурда күнү оюма туура келди, адам бир 2 күн мурун кадыр түн болот, кадыр түндү жылда мечиттерден тосчун. Анан быйыл кайерден тоссом, Атабейитке барсам, жыда байкарсам, анан оюма туура келди. Бул Манастын күмбөзүнө барып, таң аткачы Манастын күмбөзүнө отуруп, бир жакшылык каалоолорду, тилектерди айтып, мамлекетибиз ушуну бир жакшылык болсун деп анан кадыр түндү тоскону Манастын ордосуна кетип калгам. Анан кече ошо таластан келди. Жожосуз алгыла. Кое куйуп аткырасыңар. Жакшы тостуңузбу анан? Көкүрөк. Сонун болду. Ошо кадыр түндүн өзүнүн касиети бар деген чын экен да. Ошол күнү эмнегедир асманда ачык болду, шамал да жок болду. Бир кандайдыр бир керемет түн болду да. Ошо түнү менен Манас ордодо жакын жолдоштор менен базып жүрдүк. Анан эртең менен каргыл чоккуга чыгып алып таңдын атышын күттүк. Анан ошол жерден тосуп, анан оозду бекитип алып, анан бери чыктык келчи. Анан кече келсем ушинтип эле Жарамазанчылар келебиз деп атат дейт. Мен айт бетим жок эле. Мен купал дасторконго. Ой, жакшы болсун. Мен каада салтты кастарлаган адаммын да, Манас. Анан муну бизде тамактын алдында 10 миң кылып коюшаткан көөлө жерлердечи. Анан эми бир тамашаны айтып берейинби? Анан 2011 жылы мен президенттинге караштуу тил комиссиясынын башчысымын. Азыркы президенттин Сооронбай Башарович анда Ош областынын губернатору. Анан Камбаралы Богуловдун 70 жыл, 75 жылдыгын мааракесин өткөргөнү. Кесир тамак карай бересиз, мен Айта бериңиз. Улаңар меникини угуңуз, оозуңар тиги тамак анын деп барып калып анан башына
бата үйретет, башында эле бата үйретет келип тамакка да сыртап келип байле келбесин, ыстык келсин, бата үйретет, 6-7 бата үйрөп койду го дейм. Аны айтып батаңарды тамактын аягына калбай калып түгөм кылып койсоң. Кыргыздын салты жок эле. Мен атам дин кызматкери эле. Негизи батаны тамактын аягында берет. Ушул тамактын жеген тамактарыбызды Кудай таала макул кылсын, ушул тамактын үстүндөгү кабыл тилектердин баардыгын кабыл кылсын деп анан омин деп бата берет. Омин дегенден кийин анан кийин тамакты жеген болбой калат, арам болуп калат. Деп анан ушуну башка бир ушу кошуналардын киргизип алдыңа октой десем жок. Бул көлдөн келгенди. Кандай ошо көлдөн келсе, көлдүктө башында бата берет экен, аягында мас болуп калабыз деп коркуп. Анан ошондо сону башарып менен чыккан сөзгө. Бул 2011-жылы болчу. Анан 2012-жылы ошо биздин Кара Бурада Кайнар деген айылда бир ошо казактар менен кеткен бир каналды жаап коюп чыгырчу чыгып, анан ал кезде Токман Болотбекович вице-премьер-министр чек ара боюнча анан Курсан Асанов ички иштер министри ошол экөө барып калып анан мен ушул сөздү айтып калдым. Анткени Токман Болотбекович көлдүк эмеспи? Силерден Экиден карайбызбы? Жок, 3төн карайбыз. 3 кишиге бир табак. Курал досум. Оразаңар кабыл болсун достор. Бирок жакшы мындай немени кылсаңар да мен жана баштында эле уюштурганда силерден бул эме силердики жарамазан эме эле марафон экен да. Айрымдуулук марафон. Туура айтасыз. Туура буну эртерээк баштасаңар мен деле кошулмакмын силерге. Мен кошулсам туура министрлер үйүнө жарамазан айтып барат болчумун да. Жок да, 2 күн бар. Siz bir ele gün çıksanız. Манып алып туруп анан кийин алдап чакырып алып туруп жарамазан айтып. Биз жаңы Ой, кеч келип калды. Ансын карантинден дагы эметип аттык да. Көп эл чогултат, антетип. Негизи буну баштаган күнү да бир топ киши өздөрүнчө элдер чарчап калды. Аң сезип чыккан анан силер бираз элди бираз эс алдыргандай кылып атасыңар. Элге азыр шаң керек. Туура. Шаң керек. Эл азыр кабагына кар жаап, мурдуна буз тоңбой кишинин үнүн жактырбай турат. Булбулдун сайраган үнүн жактырбай турган убактан биразында шаң кылып анан жакшы жөрөлгө да силер буну марафон уюштуруп ошо жана көчмө мектепте отпайсыңар. Бул чыныгы кайрымдуулук. Бул марафон кылып атасыңар силер. Бул Кудайга жага турган иш. Чындыгында байкем өткөндө кечеге нан таратып келдик. Эми жылмачтарга. Барсак ырдап берчи дешет да. Үйдө отуруп буулугуп кеттик дейт. Анан ырдап бир-эки ырдан арып барган жерге бир-экиден ырдап кетип аттык да. Анан биз сөз берип койдук. Бир карантин бүтсө уруксат берсек бекер концерт коебуз. Жигиттер уюштурат. Биз ырдайбыз. 9-май Чылар деле бук болуп калдыңар. Жокка болуп калдыңар, бук болуп калдыңар. Яман ат. Жумуштан беребиз. Тамак карап. Ба сизди элдер чындыгында жакшы көрүшөт да. Элдин көбүнчөсү депутаттар жаман көрөт, аны билесиз да. А бирок көбүнчө сизди жакшы көрүшөт, Ошондон аласың. Мен апам да жакшы көрөт сизди. Өзүм да жакшы көрөм сиздичи. Мен бактылуумун. Сизде YouTube'да башка немелерде, соцсеттерде эң көп просмотр сиздики болот да. Эң көп. Башка депутаттарга караганда сиздики көбүрөөк болот. Анан ошол Кудайым буйрса сизден күтөбүз. Бизди бир аз айта кетсеңиз ушу парламентте мынакей балдар ушундай башташыптыр ишти. Буйрса сентябрь, октябрь айында бүтүп калат, сентябрларды ишке киргизебиз. Ишке киргизебиз сентябрда. Ошо. Ишке киргизесиңер. Тиген эмес канча экен анын наркы? Биздики мындай болот. А дегенде пилоттук долбоорду Алтын Казык деген жанагы мусорный полигондун жанындагы конуштан баштаган табыз. Эми жанагы 40 тонналык контейнерлерден алып, ошонун ичин 15-20 окуучу отуруп окуй турган кылып, интерактивдик доскасын кошуп, светин тартып орнотуп, ошол Алтын Казык анан Акчар деген конуш, эң чоң конуш, 300 000 киши жашайт деп айтып атышат. Ошол жактарга биринчи 2 мектепти ошол жакка салып көрсөтөлү деп атабыз да, башкаларга дагы үлгү болсун, пилоттук долбоор катары. Анан эми сте болгон адамдар колдосо, көп адамдар колдойбуз деп атат, ошонун баары ишке ашса, ошо шарты татаал, Ак Ордо эң начар конуштарды тандап алып ошол. Анткени мисалы жана Алтын Казык, Акжарларда мектеп жок экен. Алар Дордойго, Калыс, Ордо деген берки жаңы конуштарга жөө келет экен. Жолу болсо баткак, таштанды, мусор, чаң.
Анан неме алардын балдары деле мектептен тышкары шаарга келип кошумча курстардан азыр заман талабына ылайык тил үйрөнүү көп нерселерден калып калат экен Рыскелди аке. Ошон үчүн биз ошо жок дегенде тилди үйрөтөлү деп атабыз. Ошо муктаждардын карапайымдардын балдарына жок дегенде орус тилин, англис тилин, анан каржылык сабаттуулукту үйрөтүүнү пандемиядан кийин көрүп атабыз. Экономикалык абалыбыз кандай болуп атат. Жок дегенде ошо кошконду, алганды, бюджет деген эмне, үй-бүлөлүк бюджет кандай болот, канча каяктан киреше түшөт, каяктан бюджет деген бюджет деген нерсеси. Булак жегендер бюджетти жакпай жатышыптыр жок болот. Мисалы сиз премьер-министрлерди титиретип отчет ала атпайсызбы? Бизде отчет Бюджет деген сөз бюджет деп отурулат экен кызым. Жакшы. Бизге элеке аманат биякта мен катталуучуларым жазып атышат. Салам айтып коюңуз деп көбү жазып атат. Мен жакшы көргөн депутат деп атышат да. Көбү. Анан сизди буюрса президент болот деп көбү айтып атышат го. Мени фирманын президенти болот. Мен аманат бул жакта жаскан адамдардын немесин айтып атам. Чындык мен оюман чыгарган жерим жок. Катталуучуларым бар ушинтип жазып атышат. 9-майда ардагерлерди өзгөчө куттуктадык да. Ошондо да жана сиз айткандай элдин баары карантиндеп үйдө камалып отура берип, негатив бири-биринен коркуп, аябай эл кыйын акыбалда экен да. Ошо Азыр элди көрдүңбү? Токтогул көчөсүн, маданиятка суу сап калган. Токтогул көчөсүн жаңыртып ырдаганда элдин баары көчөгө чыкты. Ош жерден баштыктарынан, тиги кошелектөрүнөн акчаларын алып бизге акча чогултуп берип атпайбы? Анан жок, бизге акчанын кереги жок. Акчаңарды бул ардагерлерге бергиле. Десек ошо ардагерлерге жөнөтүп атышты ош жерден акчаларынчы. Жүрөгүнөн Элдин батасын алган сайын, ырастылыгын алган сайын, анан элдин арасын сиздей болуп көп аралап жашоо турмушту көргөн сайын биз дагы кайрымдуулукка жүрөктөрүбүз ачылып, эл үчүн иштеген келип калат экен да. Элден энергия алат экенсиң элдин батасынан. Мен ошо карантинден сөзүң аралды жанагы элдин маданият коргон, адабият коргон дегеле мамлекетти маданият сактап келген да. Экономикалык экинчи нерсе. Мамлекеттин мамлекеттүүлүгүн бекемдей турганда бул маданият. Ошо маданияттын баркын мен ошо карантинде күндөр көрдүм да. Эки залкар бири менен бири эртип өтүп кетти да. Ошо Элмирбек Иманалиев менен Зайырбек Ажыматов. Карантинге карабай ошо канча деген адам коштошкону бар. Анан аларча да канча деген адам күтүп турду. Жок дегенде ошо зыйнатына катышып топурак салып калайын депчи. Мына анан ошол маданияттын быйрыккы жылкы бюджеттин кесип турганда ушунчалык менен ичегимдин жарымысын кесип турган эл болду да. Эми кессең таможниктердин айлыгын кесип койсоң алар айлы жок деп иштей берет. Салыкчылардын айлыгын кесип койсоң алар кетпейт жумуштан. 2 ай айлык албаса иштей берет. 1 жыл айлык албайсың, иштей берет дей берет. Анан ошо маданияттын, туризмдин, анан спорттун немесин баарын кесип койгон ушунчалык бир өкмөткө ушундай нааразы болдум да. Карантин бир болду, анан маданиятка карантин кылды. Маданиятка карантин кыла албайт экенсиң, көрбөдүңбү? Канча деген киши ошол менен коштошкон алды. Канча деген киши социалдык сеттерде канча киши ооруга чалдыкты, канчасы айыкты, ал актуалдуу болбой калды. Бардык ар бир экинчи неме ошол Элмирбек жөнүндө же Зайырбек жөнүндө сыздап. Комендант саатка карабай түнү менен жөө баргандар болду. Алар чаga келсек 12-микрорайондон көк жаган. Эгер бир саясий иш-чара болсо, анча киши бармаган. Кыйна апарса да канча киши барбаган эмес. Туура айтасыз. Эмирбек ушу тумушта жашайт. Чайдан ички. Соседний домдо мен ошол жашайм. Мен Аябай прям адам аябай көп үйлөрдүн немелеринен батпайт ортолорунан чыккан. Мен болдум. мен ошо Элмирбек акебиз, Токтогулдук акебиз өтүп кеткенде эртеси балам төрөлдү да. Ошол кишинин урматына Элмирбек деп койдуңар. Эч болсо Буюрса 3-чү бала болсо Рыскелди деп койду. Кудай тилеге жетпесин. Балалуу бол. Неме туралы? Аябай соң болуп туруп берет. Койдун төшүн. чайдан. Көш эмес бул төш. Сиз негизи тамада болсоңуз аябай күчтүү тамада болмаксыз. Депутат болуп калса мен деле ойлоп жүрмүн. Тынар саясатка аралашып калдым, ошол экөөсү алмашат окшойт. Кайрылуу жазып, Баткенге чегарачыга барып, үйүнө жардам берип калыптыр.
ал эми около тамакка карап, чайга карап, чайдан Болду. ичип, бираз Свободно сүйлөшүп атабы. Ошол эми урматтуу көрөрмандар, Негизи аябай суранычтуу баягыдан бери. кечирип койгула эми. Болбеков байкебиздин үйүнө Эртеден бери жакшы эфир бердик. Эмеден Инстаграмда Ушу колдоп кубаттап аткан бизге, сиздерге баарыңыздарга рахмат. Жоо тамашкинде мен жанагы Элге дагы менден дагы бүгүн силерди мен өзүм бүгүн жогорку кечте жумушта болдум да. Кыз менен эки кызым көрдү. Алар кечке эле ырга жакын эмелер. Экөө тең тиги шубинада. Экөө тең комузда ойнойт, фортепианода ойнойт, флейтада ойнойт. Ошо баардык жагына жетишет. Анан машинада кетип баратканда музыканы коесоң кошулуп да берет. Анан көбүнчө ошо жана аччо эгани ичи ошол киши келет десең анан Мен да ырларымы угуспаңызчы. Айтабыз. Анан көргөн болуш керек сен тиги Айбектин тоюн алып барбадыңбы? Ооба. Барган булар. Неме? Алма чакпачы мен тиги. Мускелде аке элге бир каалоо тилек айтып коюңуз, эфирди жаап коелу эми. Урматтуу кыргыз калкым, ушу ыйык Рамазан айында жарамазанчылар менен чогуу отурабыз. Булар аркылуу мен сиздерге ушул жарамазан айтып келген балдардын жазуулучулары деги эле кыргыз эли бүгүн кимде ким көрүп аткан болсо, ооба биз 2 айдан бери, 3 айдан бери кыргыз эли өзүнүн башынан оор күндөрдү өткөрдү. Оор күндөрдү өткөрдү. Ушундай оор күндөр Кыргызстанда экинчи катта болсун. Каратмоо деген бизден алыс өтсүн. Мен эмнени айтам? Мен эми сокурдун тилегени көз, булук тилеген сөз дегендей Кудай таалам бизден ар бир үйдө ошо ыйык Рамазан айында ар бир үйдүн дасторконун андуу болсун, кырманы дандуу болсун, өрүшү малдуу болсун, конушу жайлуу болсун, мамлекетибизде тынчтык болсун, ийгилик болсун, быйылкы жыл берекелүү жылдардан болсун, кыргызды келген, айтып турбай келген, кырсыктаткан коронавирус дейбизби, же болбосо дагы кара тумоо дейбизби, экинчи кайтып келбесин. Бирок мен башында айткам, бул ооруну биз жеңебиз. Кытайды жеңген ошо Кытайдын вирусун жеңе алсак, биз кыргыз болбой эле калбайбы. Кыргыздын Кытайдын маскасы эмес, кыргыздын маркасы сактайт деп айткан. Биздин кыргыздын маркасы, кыргыздын гени, кыргыздын эли, кыргыздын жери күчтүүбүз. Касиет колдогон элбиз. Андыктан касиет колдоп жүрсүн, арбактар колдоп жүрсүн, ата-бабаларыбыздын арбактары колдоп жүрсүн. Биз мындай күндөрдүн далайын басып өткөнбүз. Бул күндөрдө жеңил чыгабыз. Кудай таалам ушул жакшылыктарды жакын кылсын. Каргашаны алыс кылсын. айтканыңыз келсин. Рахмат, айтканыңыз келсин. Элден элге долбоордун өкүлү катары ыраазычылык айтып кетели эле. Ушундай биздин долбоорду колдоп, сизде болгон аксакалдарыбыз бизди колдоп турса эле бизге дем болот экен. Кудай буйрса жана Ак Жар менен Алтын Казыкка 1-сентябрга деп пландаштырып жатабыз. Ошо мектеп, көчмө мектеп туруп калса депчи. Ал жактын 1 айдан бери бир тургандай болуп калдык. Дырып жүрүпчү. Алардын жашоосун көрүп, нанды таратып бүткөндөн кийин жөн эле кетип калабызбы деп атып, ушул ой келип чыгып калды да. Биргеликте Накс Кеу деген кыздар бизди колдоп, окутабыз деп, бекер жардам кылабыз деп, алар да Мектеп ачып берсеңер биз окутабыз деп. Волонтер бизди колдоп атышат. Чогуу Кудай буйрса биргелик кыргыз эли жакшы экен. Кыйын учурда бирге калат экенбиз да. Кудай буйрса бүгүнкү күндө да көрсөттү. Баардыгыбыз депутатты, жөнөкөй элдерибиздин баары биригип, ошо оң жактан да жардам берип атышты. Анан мектепке деп долбоор ачсак, баардыгы биз бирөөнөн сураган жерибиз жок да. Өздөрү чалышып бизге да мындай кылалы, тигиндей кылалы деген жакшы сунуштарды айтып атты. Жүрөк жылыйт экен. Жүрөк жылыганда жаңы идеялар вдохновение болот экен да. Сиздерге чоң рахмат, ушундай Кудай буйрса ушундай бизди тосуп алганыңарга, долбоорду колдоп бергениңерге. Мен тиги ун тилегимде баягы албай алдына жараша дейт. Эскелиш шартына жараша, же болбосо Жарамазандын салтына жараша дейт. Менден Жарамазандын салты боюнча Касса менде болчу да. Бүгүнкүсү куралдык. Касса бүгүн менде. Чоң рахмат Рыскелди аке. Силердин немеңерге мен кошулам. Толугу менен колдой. Урматтуу биздин көрөрмандар, колдоп аткандар, коштоп аткандар баарыңыздарга рахмат. Ошо менен биздин Жарамазандын бүгүнкү эфирин жабабыз. Өз жардамын берем. Ошо биздин долбоорду колдоп, ушул жаңы конуштардагы көчмө мектеп идеясын колдоп, коштоп бизге кат жазып, кабарлашып, салымыңарды, каражатыңарды коштургула. Рахмат баарыңыздарга. Эмнегени баштаган кыргыздын жигиттерин силер колдошуңар керек.